gelin menen kaynenenin ortasında gelişmeslik mesele boyunca aytıtam. İmandı gelinler, imandı kayneneler hiç kaçan bularga biri-birine jaman oylop, biri-birine jamandık kılıp, biri-birine андай emес. Nabarot, alhamdulillah, beyişliklerдей болуп жашашат. Beyişliklerдей болуп жашашат. Эгерде алхам окугун билсе. Ошон үчүн чектен чыкпайлы, gelинler кызмат кылсын, кайненелер gelиндин кызматын кадырласын. Мактап койсо эле болду да. Кайнене деген эми көп нерсени көргөн. Алдап койсоңор деле болот да. Жөн эле, о деп эле, эптеп эле тамакты чала бышырып койсо деле, менин келинимдей керек болсо, мына бакаята да бирөө да кандай келин алган эмес деп мактап койбойт. Сүйүнгөн бойдан путу жерге тийбей кызмат кылып жүрө берет. Эмне андай мындай сая түшүп эле берге деп эле урушуп эле. Жок, эми алхамдулилля жаш кыз да, жаш келин келди. Ал баягы мен айткандай, Алла Таалам сизге беле-келе кылып берип койду да. Атак кызмат кылганга чын айтайын, шарият боюнча милдеттүү эмес. Чын айтайын, зулумду кылбайлы. Ошо кызмат кылбай койгон себебинен бала менен кызганып, ажыраштырып, жана башка бул Алла Тааладан коркойлу. Alhamdulillah kızımı kıl bergenince şükür kılıp alıversek Allah göğütüp veriverir bugaça. Şonun için göğütüp veriverir. Şonun için kaynenelerden inşallah soranıç, akpatаңызарды бериңиздер, насаат айтыңыздар, канча кызмат кылса ошого разы болуңуздар. Атак иншалlah сиздерге кызмат кыла тургандар, сиз төрөгөн балдар, сиз төрөгөн кыздар. Ошолор келип, эгерде ооруп калсаңыз ошо караш керек эле. Бирок азыр башка мисалы Манас районунан келин алып алдыңыз, ошо карап атабы, сиз шүгүр кылыңыз, ал сиз төрөгөн кыз эмес ал. Ал сиз төрөгөн кыз эмес. Мен жакшы түшүнүп алыңыз. Мен дагы айтып кетейин. Сиз төрөгөн кызыңыз ошо келип караш керек эле. Чакыр Бишкектен биякта бага. Келсин дагы мына жерде турсун. Сиз аны кандай кыйындап чоңойтконсуз, кантип кыйынчылык окуткансыз, акыркы уюңузду сатып окууга киргизгенсиз. Эмне гана кылган эмессиз. Азыр тиякта жүрөт, сиз ооруп атсаңыз, келсин дагы кириңизди жуусун, тамакты пышырсын, путу колуңузду кармасын, ден соолугуңуз жакшы болгонго чейин анан кийин кете берсин. Бирок ошонун бардыгын келин кылып берип атабы? Gelin kılıp verip atav. Elinde Allah'ın belegi mi yanan emne? Allah'ın çoğ nimet olup atpayбы? Oşun için urmatlı kayneneler. Eki o sözlü mınday zarlanmаңыздар. Mında sarаңды eме kılbay. Rahmat gelinim, rahmat gelinim dep. Peşenesinden bir karmak koyunuz. O ertemenen kılsanız geçke çeyin uşun настроениясы жақсы olur. Ayavay жақсы iştep neme kılıyor. Ana şu gelinlerge de aytабыз. Emkede qarılıkta sizlerde de qarıysыңар. Azı 70-80'ge çıkıp kalgan enelerge de söz kaytalap kalat da. Bir söz kayla kaytalay öğret de. Bu qarılıkta ersen sendere mendel oşonday olabız. Ana oşun kayla aytay öğret de örmey. Sen kayla aytay öğretsen kayla kızmat kılıver. Kızmat kılıver desen. Sen kızmat kılıver. Putu kolun karmak, peşenesini ukalap verip, kalima aytıp, Kur'an okup verip, dem salıp, apa kayeriniz orup otat, kayeriniz uşunun bardığını karap durunuz. Kimge kızmat kılsaçı, hadiste